Негизи мен жетишерлик дени сак адаммын. Бирок бул жерде өзүмдү анчалык ыңгайлуу сезген жокмун. Өзгөчө кескин кыймылдарды жасаганда же жогору көтөрүлгөндө. Кычкылтек жетишпей жаткандыгы сезилүүдө. Мына ошондуктан акырын басып жана терең дем алуу керек. А мен бара жаткан медициналык клиника ушул административдик имаратта жайгашкан. Все сотрудники Кумтора Кумтордун бардык кызматкерлери жыл сайын милдеттүү түрдө толук медициналык изилдөөдөн өтүшөт. Мына ошондуктан алар мында бийик тоо шарттарында иштөөгө даяр. А мен болсом бул жака биринчи жолу келип отурам. Ошондуктан жаңы шарттарда иштей ала тургандыгымды түшүнүү үчүн компаниянын медпунктунда врачтын кароосунан өтүүгө тийишмин. Баса сиздер мында адамдар көп экендигин көрүп турасыздар. Кумтордун бардык кызматкерлери бул жака келишип, бардык зарыл медициналык процедуралардан, медициналык кароодон, эмдөөлөрдөн жана башкалардан өтө алышат. А менин бул жерге келишимдин себеби башка. Мүмкүнбү? Ооба, өтүңүз. Отуруңуз. Жаңы келдиңизби? Ооба. Өзүңүздү кандай сезип жатасыз? Бир аз адаттан тыш. Дем алуу оор болууда. Сейчас врач с помощью Азыр врач мына бул аппараттын жардамы менен менин артериалдык кан басымымды, пульстун жыштыгын жана кандын кышкылтек менен толукталышынын деңгээлин анықтайт. Күч көрсөткүч тең менин организм кандай абалда тургандыгын көрсөтмөкчү. Кан басымым 130-85тен ашпосу. Ал эми кышкылтектин курамы 80-85%дан кем болбошу жакшы. Эгерде организм жайында болсо, көрсөткүчтөр да нормада же ага жакын болушат. А эгерде адам ооруп турса, жекен ишканасына келер алдында алкоголь ичсе, анда кан басымы жогорулап кетет. Для того, чтобы адаптация проходила. Адаптация алдаганча жеңил өтүшү үчүн жөнөкөй жоболорду сактоо керек. Простым правилам. Алгачкы күндөрү тереңирээк дем алуу, жайыраак басуу керек. Суусундукту көбүрөөк ичкиле, себеби нымдуулук мында өтө төмөн. Түнкүсүн ашыкча тамак жебегиле. И на ночь не переедать. Эгерде менин көрсөткүчтөрүм нормага ылайык келбесе, анын үстүнө мен өзүмдү жаман сезсем, анда медпунктта мага бардык зарыл жардамдарды көрсөтө алышмак. Мисалы, барокамерага жаткырышмак. С помощью этой установки помещают... Бул жабдуунун жардамы менен пациентти дал ушул тоо оорусу менен бул жабдууга жаткызуу менен биз аны деңиз деңгээлине түшүрө алабыз. Демек, тийиштүү ыңгайлуураак шарттарды түзөбүз. Комфортные условия. Андан тышкары медпункт травма алган, капилет кырсыктаган учурларда инфаркт жана инсульт болгондо биринчи жардамды көрсөтө ала тургандай болуп В этой жабдылган. комнате мы проводим различные манипуляции. Бул бөлмөдө биз ар кандай манипуляцияларды жүргүзөбүз. Инъекция саябыз. Бул бөлмө шашылыш медициналык жардам көрсөтүү үчүн арналган. Медицинской помощи. Вактыга жараша Кумтордо болгон учурубузда капилет кырсыктаган учурларга күбө болгон жокпуз. Мына ошондуктан биз кен ишканасынын кызматкерлеринен эгерде кызматкердин бири өндүрүштүк травма алып калса, бардык кызматтар кантип иштей тургандыгын көрсөтүп берүүнү өтүндүк. Ошентип гараждын жумушчусу тизесин катуу окустатып алды дейли. Кумтордо иштегендер олуттуу травмаларды алып калган жана капилет кырсыктар учурунда аракеттин так схемасы иштелип чыккан. Мындай окуулар экстремалдык кырдаалда эмне кылуу керектигин бардыгы билиши үчүн мезгил менен өткөрүлүп турат. Жапа чеккендин коллегалары болгон окуя жөнүндө алгач мастерге билдириши керек. Мастер кырдаалды баалады жана врачтар менен коопсуздук кызматын чакырды. Бул жер ооруган жокпу?
Кайсы жер ооруп жатат? Врачтар жабыртатканды карашууда. Резина жана шакшактарды жана таңууларды коюшуп, таңышып, аны медпунктка алып жөнөштү. Ошол жерден гана ага зарыл жардамды сапаттуу көрсөтө алышат. Мезгил менен Кумтөрдүн врачтарына компаниянын кызматкерлери болушпаган адамдарга, чабандарга, мергенчилерге, альпинисттерге да шашылыш медициналык жардам көрсөтүүгө туура келет. Бул жерде жардам көрсөтүү үчүн тар багыттар боюнча гана билимдерге ээ болбош керек. Алардын ар бири кардиология жана травматология боюнча сертификаттарга ээ. Мен эми иштей берсем болобу? Сиздин көрсөткүчтөрүңүздү жана абалыңызды эске алуу менен мен сиз бул бийиктикке боло аласыз деп ойлойм. На данной высоте. Мына медициналык кароо ийгиликтүү өттү. Эми мен лагерге жайгашалам.